Саламатсыңарбы? Кибер коопсуздук технологияларына арналган сабактарыбызды улантып жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыз 9 сабак. OWASP 10дун OWASP 10 темасына мындан алдыңкы сабакта дагы токтолдук элек. OWASP 10 деген эмне? Кайсы учурларда колдонобуз? Негизи эле кибер коопсуздук маселелеринде кандай бир мааниге ээ темаларына кененирээк токтолгонбуз мындан алдыңкы сабакта. OWASP 10дон коргонуу ыкмалары. Бүгүнкү 9 сабагыбыздын темасы. Негизи мындан алдыңкы сабакта ошол топ 10 OWASP тарабынан OWASP мекемеси тууралуу жана ошол OWASP тарабынан чыгарылган ушул топ 10 тизме тууралуу маалымат бердик элек. Бул мекеме бейөкмөт, коммерциялык эмес уюм 2003 жылдан бери веб тармагында, өзгөчө эмне үчүн веб тармагында, анткени акыркы мезгилдерде өзгөчө интернеттин биздин жашообузга кирүүсү менен технологиянын интернет аркылуу өнүгүүсүндө өзгөчө веб колдонмолору жана вебтин коопсуздугу өзгөчө бир орунга ээ болгондуктан бул OWASP мекемеси өзгөчө веб тармагындагы кибер коопсуздук жаатында эң алдыңкы 10 коркунучту изилдеп келет. Анан ушул жаатта ар кандай периодикалык мезгил аралыктары менен бир документ, изилдөө документи, изилдөө отчету десек дагы болот, чыгарат. Ошол отчеттун ичинде акыркы мезгилдердеги тренд, эң көп кездешкен коркунучтарды жана ошол коркунучтардын эмне себептен ортого чыгып жатканын, андан кийин бул коркунучтар менен кандай күрөшсө болот деген жаатта жеке жактарга, мекемелерге, компанияларга, ар кандай уюмдарга өздөрүнүн сунуштарын да берип келишет. Андыктан бүгүнкү сабагыбыз ошол акыркы чыккан OWASP топ 10 эң алдыңкы 10 коркунуч боюнча кайсыл коркунучтар бул тизмеге кирди жана ошол коркунучтар менен кантип күрөшсөк болот жаатында бир сабагыбыз өтөт бүгүн. Сабагыбыздын мазмуну ушул тема. Анда эсиңиздерге сала кетейин, OWASP топ 10 2021 жылы чыккан эң акыркы отчет. Ошол эң акыркы 2021 жылы топ 10го кирген тизме. Бул жакта сиздерди көрүп тургандай, мындан алдыңкы сабагыбызда 2017 жылы чыккан мындан алдыңкы отчет менен 2021дин эки тизмени салыштырдык элек. Ошондо кайсыл коркунучтар өйдөгө көтөрүлдү дегенде маанилүүрөөк болду, кайсыл коркунучтар тизмеден чыгып калды, кайсыл жаңы коркунучтар кирди бул тизмеге, ошол тууралуу маалымат бердик элек. Андыктан эгерде мындан алдыңкы сабакты көрө элек болсоңуздар, ошо мындан алдыңкы сабакта дагы бул тууралуу кененирээк маалымат камтыганбыз. Анда эмесе бир жолу дагы эсиңиздерге сала кетелик. Сиздер көргөндө код менен берилет A01, A02 деп кетет. A01де кирүүнү көзөмөлдөгү бузуулар, криптографиялык каталар экинчи орунда, инъекция маселеси үчүнчү орунда, төртүнчү орунда кооптуу дизайн, программалык камсыздоолордун дизайны тууралуу өзгөчө жана коопсуздугунун дизайны тууралуу өзүнчө сабактар сериябыз бар. Ага дагы ал жактан кенен токтолсок болот. Коопсуздукту камсыз кылуудагы туура эмес конфигурациялар 5-чи орунда, аялуу жана эскирген компоненттер 6-чы орунда, 7-чи орунда идентификация жана аутентификация каталары, өзгөчө идентификация жана аутентификация темасына дагы программалык камсыздоолордун жана коопсуздугун долбоорлоо сабактар сериясында дагы өзүнчө токтолгонбуз. Ал сабактарды дагы карап кененирээк маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Программалык камсыздоонун жана маалыматтардын бүтүндүгүндөгү бузуулар 8-чи орунда, 9-чу орунда болсо коопсуздуктарды каттоо жана мониторингдеги катачылыктар, 10-чу бул топ 21 жылы чыккан топ 10ду акыркы орунда сервер тарабындагы жасалма өтүнүчтөр турат. Бул акыркы мезгилдерде өзгөчө популярдуу болуп жаткан бир коркунучтун түрү десек болот. Анда
Келиңиздер эми ар бирөөнө бирден кененирээк токтолгонго аракет кылалык. Кайсыл себептен булар тизмеге кирди, анан ушул коркунучтар менен күрөшүүдө, бул коркунучтардын алдын алууда адистер эмнени сунушташат. Биринчи орунда кирүүнү көзөмөлдөөдөгү бузулуулар дедик. Негизи программалык камсыздоолордун эң эле коркунучка дуушар же болбосо бузулуулардын эң көп көрүнгөн жери бул ошол кирүү платформалары. Башкача айтканда логин деп коебуз. Сиз өзүңүздүн сизге таандык колдонуучу атыңызды, андан кийин сыр сөзүңүздү жазып, сизге ким экениңизди таанытып, анан ушул системага кирүүчү платформалардын баардыгын кирүү платформалары дейбиз. Кадимки эле биз көргөн имараттарга, бөлмөлөргө кирип атканда эшиктен кандай кирсек элек, программалык камсыздоолорго дагы ушундай бир эшик аркылуу киребиз. Андыктан өзгөчө имараттардын жана бөлмөлөрдүн эшигин кооптуу кылуу, бронированный эшик коебуз го биз деле күнүмдүк жашообузда. Ошол жакшы сапаттуу эшикти тандап кандай койсок, ошондой эле эң коркунуч жараткан өзгөчө программалык камсыздоолордо платформа катары кирүү бөлүмдөрү, кирүү модулдары эсептелинет. Андыктан сервер тарабында коддун туура болушу жана кирүүнү туура көзөмөлдөө бул өзгөчө ошол каталардын алдын алуу жаатында эң негизги иш-чара болуп эсептелинет. Анан адистер өзгөчө ушул кирүүдөгү көзөмөлдөгү бузуулардын алдын алуу үчүн төмөндөгү бул жакта тизме катары берилди. Бул мындан дагы тереңирээк ишти тереңирээк үйрөнөм десеңиздер, бул сабактын бөлүмүндө же болбосо сабактын алдыңкы чоо жайын түшүндүргөн текст бөлүмүндө ошо OWASP отчетуна бир шилтеме берилет. Ошол шилтеме аркылуу кирип дагы таанышсаңыз да болот. Тилекке каршы 2021 жылдын версиясы орус тилинде версиясы жок, жалгыз гана англис тилинде. 2017 жылдын отчету болсо толугунан орус тилине которулган. Анда келиңиз биринчи сунушту көрөлүк. Ресурстун коомчулукка ачылуусу шарт болбосо тышка жабылышы керек дейт. Мындай көбүн эсе эгерде сиздин интранет деп коебуз, көбүнчө сиздин мекемеге таандык программалык камсыздоолор интернетке ачылышы, интернет аркылуу колдонулуусу мажбур болбосо, анда тышка жабып коюу, тыштан интернет аркылуу ошол сиздин программалык камсыздоого кирүүгө жолдун жабылуусу бул албетте тыштан кандайдыр бир чабуулдун же болбосо сиз каалаган бузуу иштерин жүргүзүлүүсүн алдын алат. Андыктан эгерде бул эми программалык камсыздоону иштеп жатканда, дизайнын ортого чыгарып жатканда чечиле турчу, бизнес процесстердин негизинде чечиле турчу маселе, сиздин программалык камсыздоо жалгыз гана имараттын ичинде гана колдонулушу мүмкүн болсо, интернетке ачылуу же болбосо интернет аркылуу программалык камсыздоого кирүү шарт эмес болсо, анда ресурсту тышка жабып коюу эң негизги чаралардан бирөө. Ар кандай кирүү механизмдеринен баш тартуу, ошондо cross origin resource sharing ыкмасын минималдаштыруу дейбиз. Акыркы мезгилдерде өзгөчө билесиздер, ар кандай программалык камсыздоолордо сиздин башка платформаларда болгон логин паролдоруңуз аркылуу киргенге мүмкүнчүлүгүңүз болот эле. Кээ бир учурларда бизден мисалы буйртмачыларда ошол ыкманы эми элдер биз үчүн, биздин ресурс үчүн атайын өзүнө кайрадан бир жаңыдан логин, жаңыдан бир сыр сөз табып отурбаш үчүн мурдагы эле өзү колдонуп келген Facebook аркылуу, мисалы Facebookка кирген аккаунту аркылуу, Google аккаунту аркылуу же болбосо ошол эле ВКонтакте, Одноклассники, эсиңизге келген Instagram, ушул сыяктуу соц тармактардагы өзүнө таандык аккаунту аркылуу биздин системаларга кирсинчи деген ар кандай талаптар болуп калышы мүмкүн, эгерде сиз дагы программалык камсыздоо жаатында иштей турган болсоңуз.
Андай ыкмалар албетте акыркы мезгилдерде бар. Муну эми кардарларга, кирүүчүлөргө ыңгайлаштырып берүү жаатынан иштер жүргүзүлөт. Бирок бул маселе албетте аркасынан көптөгөн коопсуздук маселелерин дагы алып келет. Анткени Facebook же болбосо ошол эле Google аккаунт аркылуу сиз дагы өзүңүздүн платформага кирүү мүмкүнчүлүгүн берсеңиздер, албетте муну башка түрдүү жаман максат менен колдонууга аракеттенген тараптар дагы болушу мүмкүн. Андыктан бизнес процессте, бул программалык камсыздоонун дизайнында ушул моменттерди, ушул учурларды дагы эске алып жүрүңүздөр. Колдонуучунун башкаруу модельдерин туура пайдалануу, сиздер билесиздер, сиздер мисалы өзүңүздүн таандык бир аккаунтка киргенде сизге ошол программалык камсыздоо, ошол программанын ичинде кандайдыр бир иштерди жүргүзүүгө уруксаат берилет. Ошондо ошол программанын ичинден маалыматты окуй аласыз, керек болсо түзөй аласыз, же жаңырта аласыз, же болбосо бир нерсени толугу менен өчүрө аласыз. Ошол read, edit, update, delete дейбиз. Ушул ыкмаларды колдонуучуларга таанытууда муну башта ишти дизайн учурунда туура пайдалануу шарт. Уникалдуу чектөө талаптарын иштеп чыгуу дедик. Бул дагы сиздин программалык камсыздоонун уникалдуулугун ортого чыгаруу жаатынан маанилүү бир пункт болуп эсептелинет. Анткени көбүн эсе чабуулдар программалык камсыздоолордун көбүн эсе көпчүлүгүндө колдонулган каталар үстүнөн кете турчу чабуулдар болушу мүмкүн. Бузулуулар көбүнчө ошол жактан болот. Андыктан эгерде сизге таандык уникалдуу чектөө талаптар болсо, бул сиздин программада бир кандайдыр бир бот же болбосо өзүнөн өзү иштей турчу бузуу алгоритмдери иштеп кетишине бир жолтоо болот деген сөз болот. Веб-сервер каталогторунун тизмеси, файлдын мета дайындары, ушул сыяктуу маалыматтар root деп коебуз. Сизге таандык программалык камсыздоонун жайгашкан веб-сервериндеги ошо тамырында бул файлдардын жайгашпоосуна же жок экендигин текшерүү сунушталат. Андан тышкары кирүүнү башкаруудагы каталар журналы албетте кармалыш керек. Кайталанган каталар аркылуу сиз ошо журналдарды карап, журналдар аркылуу сиздин ошол программалык камсыздоого кандай чабуулдар жүрүп жатканын байкасаңыздар болот. A2ге өтөлүп криптографиялык каталар биринчи нерсе, бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, транзиттик жана эс алуудагы маалыматтарды коргоого муктаждыктарын аныкташыбыз керек. Ошондо транзиттеги интернеттен бир чекиттен бир чекитке бир маалыматты жиберип аткан жаатта биз бул маалыматты кайсыл ыкмалар менен криптография маселелерине мындан алдыңкы сабактарда кенен токтолдук элек. Ал жактан дагы эсиңиздерге салып кетсеңиздер болот. Же болбосо эс алуудагы resting data деп коебуз. Бир маалымат бир жакка келгенден кийин аны ошол жакта сактоо, эс алууга алуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы сыр сөздөр, кредиттик карта номерлери, ден соолук реестрлери, жеке маалымат жана бизнес сырлары негизинен эгерде бул маалыматтар купуялык мыйзамдарына туура келсе, кошумча коргоону талап кылат дейт. Андыктан ушул сыяктуу маалыматтарды бир чекиттен бир чекитке жеткирип жатканда транзиттик абалда же болбосо эс алуудагы абалда криптографиясын камсыздоо шарт. Колдонмо тарабынан иштелген, сакталган же берилүүчү маалыматтардын классификациялоо маанилүү. Анткени классификациялангандан кийин гана ошол маалыматтын кайсынысын криптография, кайсынысын башкалар тарабынан окуй алган түргө айландырабыз, кайсынысын ал түргө айландырбайбыз деген бир чечим чыгат. Купуялык мыйзамдарына, ченемдик талаптарга же бизнес муктаждарына ылайык кайсы дайындар купуя экенин аныктап алышыбыз керек. Керексиз купуя маалыматтарды сактабашыбыз керек. Андай механизмдерди сөзсүз түрдө иштеп чыгыш керек. Сакталбаган маалыматтарды уурдоо мүмкүн эмес. Бир нерсе эгер керек болсо жана сырдуу болсо, мындан кийин керек болсо, эмес болсо сөзсүз түрдө өчүрүү талап кылынат. Заманбап жана күчтүү стандарттагы алгоритмдерди, протоколдорду жана ачкычтарды колдонуудагы абдан маанилүү бир чара. A3кө токтололук. Инъекция, бул инъекциянын алдын алууда
маалыматтардын, буйруктардын, ошондой commands жана сурамдардын queries бөлөк кармоо керек. Эң негизги сунуш. Анткени буйруктар менен queries, буйруктар менен сурамдар, commands and queries экөө тең башка функция аткарган ошо программалоо жаатын же болбосо серверден маалыматты алууда эки башка ыкма. Коопсуз API колдонуу эң жакшы коргонуу ыкмасы дедик. Ошондо API'ыбыз биздин серверден биздин маалымат базасынан маалымат алуучу платформаларды туура колдонушубуз керек. Анан көбүнчө инъекциялар SQL инъекциясы аркылуу жүргүзүлөт. Андыктан ошо SQL инъекциясы жазууларында массалык түрдө бир жака ачылып калышын алдын алуу үчүн лимит деген функциялар бар. Ошол лимит деген функцияларды дагы сөзсүз түрдө колдонуу сунушталат. A4 кооптуу дизайн албетте бир нерсени туура эмес тургузуп алсак, туура эмес бири-бирине байлап алсак, бул дагы ошо дизайныбыздагы кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Андыктан кодду бекем иштелип чыгуушун жана сыналышын камсыз кыла турчу методологияларды иштеп чыгышыбыз керек. AppSec деп коебуз, Application Security Experts, же болбосо AppSec адистери менен коопсуздукту жана купуялыкка байланыштуу башкаруу элементтерин сөзсүз түрдө иштеп чыгуунун тартибин бир кагаз бетине түшүрүп, бир циклын түзүп алыш керек. Анан критикалык аутентификация, кирүүнү көзөмөлдөө, бизнес логикасы жана негизги агымдар үчүн коркунуч моделдерин колдонуу шарт. Мындай аутентификация, кирүү көзөмөлдөө алгоритмдери же болбосо моделдери интернетте кеңири жайгашкан. Аны интернеттен издеп тапсаңыздар болот. A5ке токтололу. Коопсуздукту камсыз кылуудагы туура эмес конфигурациялар. Өзгөчө бул жакта кенен токтоло турчу бир нерсе бар. Биздин программалоо жаатында иштеген адистер тарабынан эң көп кетирилген ката: бир нерсени иштеп чыккандан кийин ал дагы интернетке ачыла турган болсо, өзгөчө админ же болбосо админ бул колдонуучунун аты жана анын сыр сөзү admin 1 2 3 4 5 6 сымал эме тест маалында көп колдонулган үчүн эң оңой сыр сөздөрдү колдонушат. Бирок тест учурундан кийин ал программа колдонуп баштаганда дагы ушул колдонуучу аты менен ушул сыр сөздөр калып кетет. Бул эң мындай өзгөчө биз тарапта, биздин чөлкөмдө эң көп кездешкен мындай начар көрүнүштөрдөн. Муну албетте мындан качыңыздар. Өзгөчө эгерде программалык камсыздоону интернетке чыгарып жалпы колдонуп баштасаңыздар, анда бул ушундай сыр сөз жана ушундай логиндерден качыңыздар. Колдонулбаган функцияларды жана алкактарды алып салуу, баардык чөйрөлөрдө конфигурациялардын жарына орнотуулардын натыйжалуулугун текшерүү үчүн ар кандай автоматташтырылган процесстерди, программалык камсыздоолорду колдонуу сунушталат. Аялуу жана эскирген компоненттерди, албетте patch дегенибиз жамаачыларды башкаруу процессин колдонуу маанилүү. Анткени программалык камсыздоолор билесиз ар дайым өздөрү жаңы өзүнүн кемчиликтерин таап, ошол кемчиликтерин жамаачы программалык камсыздоолор дайым чыгарып турушат. Муну текшерип турушубуз керек. Керексиз функцияларды, компоненттерди, файлдарды алып салуу зарыл. Сервердик компоненттердин версияларын дайым үзгүлтүксүз инвентаризациялоо же болбосо текшерип туруу шарт. Компоненттерди расмий булактардан гана, коопсуз шилтемелерден гана жүктөп, анан ошонун натыйжасында колдонуу дагы эң негизги чаралардан. Идентификация жана аутентификация каталары эң акыркы мезгилдерде проблемалуу коркунучтардан. Бул жакта өзгөчө капча колдонуу же болбосо чабуулдарды жарактуу, мисалы чабуулду жүргүзө турчу хакерлик группаларда же болбосо жеке жактарда колдорунда дайым эң көп колдонулган паролдордун, эң көп колдонулган сыр сөздөрдүн жана логиндердин тизмелери болот. Ошол тизмелер интернетте тараган, интернетте бул тизмелер бар. Ошол сыр сөздөрдүн эң начар сыр сөздөрдүн 10.000 сыр сөздү сиздин дагы колдонуучулар андай сыр сөз колдонобу деп текшерип чыгуу
сунушталат. Андан тышкары колдонуучуларга жөнөкөй сыр сөз тандоого жол бербөө программалык камсыздооңузда дагы каралыш керек. Мисалы 1 2 3 4 5 6 же болбосо туулган күнүнүн даталарын киргизүү бул мындан качууну ошол сиздин кардарларга же колдонуучуларга бир качуу үчүн шарт түзүп берүү зарыл болуп чыгат. Программалык камсыздоо жана маалыматтардын бүтүндүгүн бузулуулар дагы маанилүү, анткени программалык камсыздоолордо көбүн учурларда биз жалгыз гана биз код жазбайбыз, даяр китепканаларды, даяр алкактарды, даяр плагиндерди колдонобуз. Ошолордун дагы биздин иштеп чыгарып турчу программалык камсыздоолор менен бүтүндүгүн камсыздоо эң маанилүү натыйжалардан, шарттардан. Андыктан ошол плагиндерди, китепканаларды расмий гана булактардан жүктөп, ошолордун берген туура инструкцияларынын негизинде гана колдонуу сунушталат. Коопсуздуктарды каттоо жана мониторингин жүргүзүү дагы абдан маанилүү. Эгерде сиздин программалык камсыздоодо кандайдыр бир терс көрүнүштөрдү каттай турган журналыңыз, лог деп коебуз, лог программалык камсыздооңуз же модулуңуз болбосо, албетте бул ким кайсыл убакытта, кайсыл учурларда кандай чабуул жүргүздү деген сымал маалыматтарга жетүү оор болуп калышы мүмкүн. Андыктан бул тизмедеги берилген сунуштар менен кенен таанышып, бул сунуштарды дагы ишке ашырганга аракет кылыңыздар. Анан эң акыркысы ушул сервер тарабында жасалма өтүнүч дейбиз. Акыркы мезгилдерде интернетте кенен колдонулуп келген бир ыкма. Бул чабуучунун түздөн түз серверге байланышы болбосо, башка ортодо башка бир серверди дагы өзүнө байлап алып, ошол сервер аркылуу байланысын камсыз кылуу. Башкача айтканда, бирөөлөрдүн сервер аркылуу өзүн шифрлеп, же болбосо ал эмес экенин, хакер эмес экенин, же болбосо чабуучу эмес экенин көрсөтүүнүн жолу десек болот. Ошондуктан алыстан ресурстарга кирүү функцияларын сегменттөө, негизги интернет трафигинен башкасынын баарын бөгөттөө ыкмалары сунушталып келет. Негизи бул жакта эми бул 10 коркунучка көрүлгөн чараларга кененирээк маалыматты алам десеңиздер, ушул OWASP-checkit.org сайтында жайгашкан булак аркылуу кенен маалымат алсаңыздар болот. Анда кийинки сабакта достор көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.